80ге чыкты. Анан 80ге чыкканда бизде улгайдым, анан карылыкка моюн сундум, анан кеткенге даярданайын деп эле такыр багынып берип отурушпайбы? Тескерисинче, жашың жогорулаган сайын жашоо кызыктуу болуп башташ керек. Кереметтин баары башталыш керек да. Ошон үчүн мен ошондой карайм. Жана өзүмө болжолдуу түрдө бир 18-19 жаштагы адамдай элестем да, жан дүйнөмдөчү. Анан жаштар менен көп аралашам, көп иштешем. Анан алардын да жаштыгы мага жогат окшойт. Мен аты жөнүм Кадыров Жумадин, Улуу Тоолор басмасынын жетекчиси болуп иштейм. Ошол эле мезгилде Жазуучулар союзунун жетекчилигинин ичинде дагы кызмат кылып келатам. Анан буга чейин бир нече китептерим жарык көргөн, дагы мындан ары дагы көп китептерди жарыялаганга аракет кылам. Бирок негизги максатым изденүү жана изденүү, өзүмдү тааныганга аракет кылуу. Жашым 57-ден. Менин үй бүлөмдө 3 киши барбыз. Мен, жубайым жана уулум. Көп китеп окуп атам, китеп жазып атам, ден соолук менен алек болуп атам, анан кийин агартуучулук жумуштар жасап атам. Күндө эртең менен аябай эрте турам. 3:40 турам. Анан кийин 4-төн 5ке чейин йога менен машыгам. 5-тен 6га чейин дем алуу көнүгүүлөр менен машыгам. Ал эми медитация деп коет да. Анан 6-дан 8ге чейин, 10га чейин, кээде 12ге чейин китеп окуйм же китеп жазам. Анан түштөн кийин ишиме келем, көз көрсөтөм. Туура тамактанууну көп жыл болду, бир 15-20 жылдан бери ушунун үстүнөн изденип эле келе жатам. Тирүү тамак деп жер жемиштин баардыгын, мөмө жемиштин баардыгын, данектердин, кактардын баардыгын, ошолордун баардыгын тирүү тамак деп эсептейбиз. Ал эми куйкаланып кеткен, коорулуп кеткен жана өтө жогорку температурада кайнаган тамактын баардыгы ал болсо баягы биздин ашказаныбызды эле толтурганга жардам берет жана курсагыбыз тойгуз деген ишеним берет да. Чындыгында ал жакта дээрлик пайдалуу минералдар калбай калат тилекке каршы. Анан негизи бул тамактануунун бул өзүнчө чоң искусство же болбосо өнөр экен. Сунуш берет элем ушул багытта көп маалымат алыш керек деп, издениш керек деп. Анан кийин укканга же болбосо окуганга эле көздү жумуп эле ишенип кетпей текшериш керек да. 2002-жылы Медер Итибаевдин мектебине барып 1 ай машыкканмын Тайзиден. Оңой уктап, оңой ойгоном эртең мененчи. Баягы суутулган аттай болуп каласың да. Анан дээрлик чарчабайсың. 5-классыман баштап эле чыгармачылыктын ичинде келе жатам. Анан 95-жылы 1-ырлар жыйнагым жарык көргөн. Утурумдук коштошуу деп аталат. Андан кийин Асмандан кулаган киши деген бир повесть жана аңгеме жарык көргөн 98-жылы. 2000-жылы орусча китебим чыккан «Война Эмиль глазами беженца» дегенчи. Бул 93 жана 97-жылдары Тажикстанда болгон граждандык согушта ошол жактагы этникалык кыргыздардын канчалык жабыркагандыгын, азап-тозокту баштан өткөргөндүгүн чагылдырган документалдык эмгек болчу. Бир статусун көтөрөлү деп атабыз. Азыр эң бааланбай калган, бир байкуштун деңгээлине түшүп калган нерсе бул китеп да, көчөдө жерде сатылып атат. Помуштордой болупчу. Ошол эле мезгилде өтүктөр, бут кийимдер, модалуу кийимдер болсо ушундай бир ремонту бар жерде коюп турат да. Көйгөйдүн баары Кыргызстандагы эле эмес, Эсеңде дагы эле эмес. Бүт дүйнө жүзүндөгү эмне көйгөй болсо, ошонун баардыгынын келип чыгышынын бир эле себеби бар. Адамдар китеп окубай коюшту, окуса түшүнбөй калышты. Түшүнсө, окуган маалыматтарын пайдаланышкан жок. Бул жеке демилге катары эле ошо китеп окуу жанданып кетсе экен, китеп окуунун жанданышы аркылуу адамдар ойлонгон абалга келсе экен, ойлонуу аркылуу туура чечим табышса экен, туура чечим аркылуу жашоосун жеңилдетсе экен, жашоосун жеңилдетүү аркылуу ийгилик жаратса экен, бечелдик абалдан чыкса экен, паразиттик абалдан чыкса экен, мага бер, мени бак, мени корго, мени сакта деген бир сурамчы, тиленчи абалдан чыгып кетсе деген түшүнүктүү жайылтууну каалаган замандаштарыбыз. Анын ичинде мен да бармын. Мен ушу башчысы болуп калат окшойм да ошолордунчу. Ошо китепти көп окутушканга аракет кылып, анын бирден бир туура жолу, мисалы китепти сатсаң, маселе чечилбейт экен, китеп түгөнүп калат экен да.
Эгер элдик китепкана долбоору боюнча жүздөгөн, миңдеген, балким 10 миңдеген майда китепканалар түзүп коюп туруп, анан китептерди ошол жака таркатып койсок, ал жерде окуган киши балким 10 сом, балким 20 сом ар бир окуганда төлөп туруп эле, кайра окуп бүткөндөн кийин ордуна коюп коет. Массалык түрдө болуп 100% болуп кете элек, бир кыйла бөлүгү козголуп калды. Себеби диплом алуу менен маселе чечилбестигин түшүнүштү. Ал турмуштун бир кичинекей эле бөлүгү экендигин, кесипке гана ээ болушарын, бирок жашоодо ийгиликтүү болуш үчүн өтө көп жактан маалыматтуу болуш керек экендигин түшүнүшүп окуп атышат. Болгону аларды ышыктандырыш керек, кичине жол көрсөтүп коюш керек, багыт бериш керек. Мен ушул багытта көп иштеп атам.